2 февралда тишин дарылатуу учурунда каза болгон Алия Кубанычбекованын ата-энеси маалымат жыйыны өткөрдү. Алар 31 январда Бишкек шаардык соту чыгарган чечимге нааразычылыгын билдирип, акыйкат чечим чыгарып берүүнү суранышты. Буга чейин 1 февралда Бишкек шаардык сотунун коллегиясы да маалымат жыйыны өткөрүп, чечим боюнча түшүндүрмө беришкен. Анда судья Мират Динеев анестезиологко коюлган айып өтө оор эмес категорияга киргенин айтып, үй камагына чыгарылышында мыйзам бузуу жок экенин билдирген. Бишкек шаардык сотунун чыгарган чечими мен макул эмесмин. Жана кыздын ата-энеси катары жабырлануучу катарычы эмне себептен райондук сот туура чечим чыгарып атат да, мына өкүмдү карап туруп, полностью иш менен таанышып туруп чыгарып атат, 1 ай камалсын депчи. Анан райондук суд бунун жашаган турак жайы бар экен, Кыргызстандан эч жака чыга албайт, немесин бар деп чыгарып коюлат да. Ошондо булар мындайча айтканда соттор бири-бирине кандай десем эми бирөөнүн чыгарган чечими бирөө макул эмес болуп атат да. Бул мындай мыйзамда баары эле бир да, мыйзам бир мук менен барбайт. Например, Октябрьский районный суд ошо 1 айга камалсын деп атат. Бул жок, силер туура эмес камап койгон, бул менин чашки деп туруп чыгарып коюп атат да. Менин чашки менен азыр барып туруп, например, ДТПдан да, ДТП деле бул со смертельным исходом болсо, например, менин чашкиге кирип калат экен да. А бирок канчалаган адамдар ошо менин чашки менен азыр отурушат СИЗОдо. СИЗОдочу. Баягы следствие бүтмөйүнчө деп отурушат. А мен кызымды мен алып барып, жетелеп барып, берип, ушинтип дарылатайын десем, өлтүрүп койгондон кийин анан бул менин чашки деген кандай? Анда давайте башкы мыйзамды алмаштыралы. Бул жерде медицина тармагында биз ушинтип жүрө берсек, медицина тармагынын баягы мыйзамдарын өзгөртпөсөк, башкы мыйзамды өзгөртпөсөк, булар анда ушундай эле жумшак, жеңил мыйзамдын немелери менен чыгып кетет экен анда. Баягы адвокаттар ошол жерде выступать этип атты, анестезиологко. Ал жерде прошу вас взять во внимание то, что отец Туратбековой Айнуры находится на гемодиализе дейт да. Чыгарган өкүмү менин оюмча туура эмес. Бул мындай соттор иштегенден көрө иштебей койгон жакшы болот эле Кыргызстандачы. Буну менен мен айтып кетер элем, урматтуу кыргыз элим, акыйкат издеп барбаган жерибиз калган жок. Могу Бишкек шаардык сотунун Динеев Миратбек айтылган баягы пресс-конференцияда айтып аткан сөзү, кыздын атасы айтып атпайбы, тиги анестезиологдун атасы якобы ошо якобы эмес, то есть анестезиологдун атасы гемодиализде жатат, биз ал үчүн кое берген жокпуз дейт. Анда чыгарган чечим туура эмес болуп атпайбы? Фактически место проживаниясы жок, пропискасы жок, мындайча айткандачы. Ошол үчүн тергөөчүлөр иштеп, баягы баарын анықтап берип туруп сотко алып барып атканда, сот Октябрьский райондук суд чечим чыгарып кабыл алып атат да. Бул аны көз көрбөй, значит, булар чоң суммада акча, ири суммада акча беришкен да. Берип туруп эле оозун жаап коюшту. Мындайча айтканда, өкүмдү окуду ошол жерденчи. Өкүмдү окуп туруп эле бурулуп туруп, биздин көзүбүздү карай албай эле бурулуп качып кетти. Соттордун ардыбызды. Ошол жерден эле кыйкырып өкүрүп калып калдык. Ар бирөөбүздө бала бар. Бала бул дүйнөдө эң мындай баа жеткис байлык да. Ушул чыгарган соттор булардын балдары жокпу, ташпоорбу, мен такыр түшүнө албайм. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтен суранат элем. Мындай сотторду иштетпөөгө, жумуштан чектеп коюшуңузга мен суранат элем. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерден өтүнөт элем. Ошол себептен кайдыгер карабаган элдерге айтып элем, бизди колдоп, буттап, жардам берип, кандай бир маалыматтарыңар болсо, ушул Кадыркулова Айганыш жөнүндө, анестезиолог Туратбекова Айнура боюнча, Ходжахунов Бахтияр мына анестезиологиянын бөлүм башчысы экен булчу. Булардын кандай бир маалыматтарыңар болсо, бизге бөлүшүп, жардам берип